Degenge barıp göreлекпиз. Апамдын тамакта ресторандан кем калышпайт, апа? О, алыңыздар. Кудай буйрса тамак дамысасыздар го. Эми куда кыйлар. Эми куда кете берейин. Алдабыз Кудай буйруп баш кошуп калса. Берсе. Bu талгачым чукканабы тааныш болсок болобу дегендей. Кошуп кетти. Эрең турай. Апа эрең турай деп коймо. Эмне эле сен айтчы. Кудаңыз ушинтип толкунданып кетме жайы бар. Кандай десем, сиздерде чымчык бар экен, бизде тал бар. Анан ошо чымчыкты талга кондурсак деп эле. Талга чымчык конбойт. Но тааныш болсо болот. Ошо дерде. Куда ушундай эле тамаша келип ойногомду мен. Кудай. Кудагый, биздин уулубуз менен сиздердин айдай сулуу кызыңыздар көптөн бери сүйлөшүп жүрүшөт. Анан уулубуз Германияда окуйт. Буюрса жакында келет. Анан экөө баш кошуп алып кайра эле Германияга кетишет. Анан ошону биз сүйлөшөлү деп келдик да. Анан ушул кудаңыз айтыш керек болчу, кичине оттоп кетмей жайы бар. Эми эки бала өздөрү табышып алса, бири-бирин жактырып атса, ушкайга бармак элек. Мен ушу балдардын бактысы деген адамдардын биримин да мен. Биз дагы кудай, биз дагы. Ата, апа, менин болочоктогу ата-апаларым, бирок мен каршымын. Эмне? Жок, мен каршы эмесмин. Макулмун. Бирок эжекем турса, кантип биринчи турмушка чыгып кетем дейм да. Ох, Ата, апа, кудалар биз азыр. Со чай ичип тургула, биз тамак карап келе калалы. Бас. Нан сындырбай эле отуруп. чай калдырагыла. Сен азыр эмне дегенин өзүң түшүндүңбү? Ооба. Мен болгон эжемден биринчи турмушка чыкпайм дедим. Сенин жашооң башка, менин жашоом башка. Өзүңдүн бактыңды өзүң тееп атканыңды түшүнүп атасыңбы? Анда эмнеге чакырдың буларды кудалашканга? Мен негизи күтүп туралы дегем. Жигитим өзү жөнөтүп коюптур. Мен эмне кылайын эми? Эмне болуп атасыңар? Кудаларга уят кыл. Апа, мен баары бир эжемден биринчи турмушка чыкпайм. Сен акыл эсиң ордундабы?